Ушуну эч ким түшүнбөйт да. Банк чектеп атат, кошумча чекти 15ти кошуп атасыңар, Бул эмне эл томаяк болсун деп атасыңар. Урматтуу бүгүнкү парламент угуучулары, анан депутаттар. Биз бул эми банк маселеси баягы адамдын кан тамырында жүргөн кан сыяктуу да. Банк иштебесе эч нерсе болбойт да. Эми банктар кандай иштеп атат, азыркы айрыкча кийинки сүйлөгөн баланын сөзүн угуп туруп, мен мындай таң калдым да. Каяктан цифраларды алган. Анан ошо банктын бул бар жокко тиешеси бар. Бул эми негизи мыйзамдардын иштебегени болуп атат да. Анан мамлекеттин бюджетине мына дагы бир ооз сөз айтып коеюн. Мына бул мамлекеттин тышкы карызы менен ички карызы бул бюджеттин дефицитин жапканга кетет, билесиңер. Анан акчанын эмиссиясы мына банктын эмеси. 20-жылы 87 миллиард карыз болгон. Ошол жылы да 21-жылы 29 миллиард, 22-жылы 41 миллиард, 23-жылы 81 миллиард. Ал эми эмиссия 20-жылы 37 миллиард болуп атат. Мен округлоону айтып атам. 21-жылы 34 миллиард. Мелеке, мыйзам боюнча айтсаңыз. 22-жылы 82, мына азыр болду. 23-жылы 38. Ошондо бизде бюджеттин дефицити 23-жылы 119, эми калган окуп аласыңар, укуңар келип айтат аларына. Анан экинчи маселе, бюджет кирешелеринин негизин түзгөн бажы төлөмдөрү боюнча системалык түрдө болуп келе жаткан жоготуулар. Мына отчет берип атат. 21-жылы 32,8 миллиард келди, 22-жылы 81,8, 23-жылы 111,5 миллиард депчи. Анан Кытайдан эле келген товарды алганда, мына 21-жылы 7,4, 22-жылы 15,4, былтыр 20 миллиард келиптир. Бу жерде эми окуп аларсыңар, бу жерде жылда 92, 22-жылы 182, 23-жылы 238 миллиард акча жок болбоду. Анан эми мына банкка келдик. Банкта жанагы 163-тү кандай түшүнүшпөйт билбейм да. Бу жерде ошол 6-чы беренеде банк чектеп атат. Банктын чектегени бул улуттук банк аныктаган процент деп атат. Бул баягы банктардын орточо процентин алат, ошол уже чектөө. Анан ошого мынабу 13-жылы 163 мыйзам менен ошого 15 кошуп эсептелет деп атат. Бул 15 эмне? Банктарга подарка. Мындай болбойт да, негизделиш керек да. Ушуну эч ким түшүнбөйт да. Банк чектеп атат, кошумча чекти 15ти кошуп атасыңар, Бул эмне эл томаяк болсун деп атасыңар. Ошонун айынан мына банк аныктап атат 14-жылы мисалы 21,99, 22 депчи орточосу. 15ти кошкондо 36 болуп атат. Эми жанагы кредитный союздар боюнча билесиңер. Жерде проценттер 60ка чейин эме кылышат. Мен дагы эмелер болсо дагы эме кылам. Мына эгерде жылына 2023-жылга чейин 5-жылдан банктардын берген насыя көлөмү 11 миллиарддан 276 миллиардка чейин болуп турду. Анда мыйзамсыз кошулган 15%-ын насыя алгандарга канчалык зыянын алып келгенин, жана банктар тарабынан канча мыйзамсыз киреше алганын эсептегиле. Депутаттар, мына силер мыйзамды көзөмөлдөйт экенсиңер. 4-чү, улуттук банкта мына атаандаштык боюнча мыйзам кабыл алынган, билесиңер. Антимонопольный комитет деп коет, ошо боюнча мыйзам. Бирок мыйзамда жазылган 2-чи беренесиндечи атаандаштык чөйрөсүндө мамлекеттик саясат. Бу жерде банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногуна монополияга каршы жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын улуттук банк тарабынан улуттук банкка берип атат. Ошо антимонополия функциясын. Бүгүнкүгө чейин ушул атаандаштык мыйзамы булар реализация кылган жок. Буларда жанагы өзүнүн правленияны бекиткен атаандаштык боюнча эмеси бар, баягы жобосу. Ал 2005-жылы чыккан. Ал эми бул мыйзам как раз эме болуп атпайбы? Кара ниеттүү монополияны бардыгын чектөөнү контроль кылат депчи. Гана бу жердечи. Ошо отдел защиты прав потребителей ачык болгон. Ал чистый банктардын эмеси, адвокаты. Бир мен жалган болсо айтчу ушул жерде. Бир заемщик 100 жол барса ham бир маселе чечкен эмес. Экинчи
бізде дағы бір эме бар. Баяғы валюта мененче. Эме кредитті клиент қандай валютамен алсын. Бирок график төлөмдөр бүт сом менен бізде 307 жаранды кодекс бар. Ошонун биринчи пунктунда жазылып турат. Кандай гана милдеттеме болбосун талка сом менен эсептелет деп. Ошо сом менен эсептебей булар ошо жанагы булардын тарбинде жанагы 4 нерседен куралат да тарбиз. Силерге түшүндүрүү болушун айтып коеюн. Биринчи бул акчанын стоимосу, экинчи банктын расходу, анан риски банктын. Маржа. Риск банкта турат, о тарифтин ичинде. Онун тышкары бул клиенттерге риск жүктөп коюп атат. Эми мунун эгер муну эсептеген болсо бизде себеби бар, эми силер укуңар келбейт экен. Эгерде 2005-2023 жылга чейин 2005 жылдан Насияны эсептесе мына 7,16 миллиардтан бул жана валюта менен берген кредит. 46 миллиардка чейин беришиптир 23 жыл. Эгер насиялык келишимден бул мыйзамдагы нормадан окуп атам мен. Мыйзамда насиялык келишимдин валютасынан айырмаланган валюта менен мыйзамсыз насиялангандарга канчалык зыян алып келген банктар тарабынан канча мыйзамсыз киреше алганын эсептеш керек. Кайтарыш керек буларды. Анан негизделбеген жогорку пайыздар. Азыр жана менин алдымда чыккан эме тимеле эме кылып кетти. Банктардын өздөрүнүн отчету бар. Улуттук банктын отчету интернетке кирсеңер турат. Мен ушуну эч ким окута албадым да. Окусаңар деп, даже банктын өздөрү окубайт экен. Эми бу жерде берилген насиянын көлөмү, ошодон проценттен түшкөн пайыз, доходу, анан ошол берген кредиттин өздүк наркы бар. Эми мына 23 жылда алайын 257,18 миллиард бериптир, бул коммерческий банктар. 49,16 миллиард эме алып атат, жанагы Греция. Же болбосо 19,23, ортосу 19,23 болуп атат. Эми ошонун кредити себестоимосу 5,93 болуп атат. Чистый маржасы 13 болуп атат. Кантип бул биздин Кыргызстанда эле бар. Ушундай анализ кылбайсыңарбы? Жөн андай мындай деп эме кылып берет. Эми финансылык эмес уюмдар. Мына 38 миллиард бериптир, 23. Мен бир эле жыл менде бүт 95 жылдан 2005-тен беркisi бар. 38,16 миллиард бериптир, почти 11 миллиард киреше алышып атат. Же болбосо 28,4. Это бул средний известный. Мен айтканда кебирлер 60-ка чейин бар. Эми булардын себестоимосу ушу берген кредит 7,7 болуп атат. Же болбосо чистый маржа 27 болуп атат, почти 21. Бул деген эмне деген? Бул эмне? Грабеж да жөн элечи, тономой. Анан булар акчаны каяка кылып атат? Мына азыр жазышып атат, былтыр коммерческий банктар 25 миллиард алды деп, эмес, азыр мына 35 миллиардка чыгып атабыз прибыль деп. Бул прибыль алганы, ладно, чыгып атат. Экинчи, булар каяка акчаны кетирип атат? Булар административный расход куруп атат. Мына 20-жылы коммерческий банктарда 14,9 болсо, 22,9 болуп атат. Былтыр 31 миллиард болду. Жылда 5-10 миллиард расход администрация. Ушул байкуш элдердин ушу үйүн алдырган, тамын алдыргандардын эсебинен булар административный расход. Айлыктар мына көрүп атасыңар 1 миллиондон айлык алат орточо. Улуттук банк жаңа эмелери. Ал эми мына жанагы финансылык эмес насия мекеме уюмдар. 20-жылда административный расход 923 миллион болгон. То есть 1 миллиардка жеткен эмес. Кийинки эле жылы 3,1 миллиард. 3,5 миллиард. Бул эмне деген бул эми? Бул тоноо эмне анан кийин? Андыга бүгүн келип ушу банкты баягындай тоноп эме кыласыңар, колдоп эметкениңерге мен таң калам да. Ошо силерде бир жүрөк деле жок окшойт да. Баягы элге страдания вообще эстен чыгып калганда, ушунчалык коррупция болуп турбуз дагы, бөлүнүп алып туруп эле элди байкуш бир мусор кылып коюп эле өзүбүз тимеле жыргап, ушу өзүбүздүн жашообуздан анан элдин жашоосун да ошондой деп ойлоп атабыз да. Анан экинчи эми айта берсе көп да берди. Мен перечень кылып бербегем, 9 мыйзамчы. Бизде мына мамлекет жер кадастры бар го, бу жерде абсолютно мыйзам жок. Мына 4 мыйзам менен жетекчи алган, ошо мыйзамдар бири да жок, мына 33 жыл болду мамлекет болгонубуз.
Эми депутаттар bir мындай эме кылгыла да. Биз ошон үчүн эме кылып атабыз. Эми бу жерде кайсы статья кандай бүт баардыгы ачык жазылган. Эгер түшүнбөй же башка болсо болсоңор, биз любой убакта эме болуп берем. Анан биз эми жанагы кайрылууларды 30-40 адамдардын подписи менен берип атабыз. Анан биз ошондо суранып атабыз. Комиссия тузуун сунуштайбыз. Анын курамына керектөөчүлөрдүн укугун коргон коомдук бирикмелер, ошондой эле президенттин аппаратынын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары кирсин. Жогорку кеңештин жана өкмөттүн бюджеттик процесстин бардык катышуучуларынын, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, граждандык жана эмгек кодекстеринин жана башка мыйзамдардын мамлекеттик бюджетти түзүү жана бекитүү боюнча жана банк иштери боюнча ченемдик нормаларын аткаруу жана мыйзамдардын иштешине талдоо жүргүзсүн. Ушундай бир комиссия бир мындай такташы болбосо болбойт. Анан жөнүндө мактана беребиз, жөнүндө турган эле жерден.